Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каналдын катталуучулары. Сиздер менен адаттагыдай эле Ош Мүлк каналы. Бүгүнкү чыгышта сиздерге Кызыл Байракта сатылып жаткан жер участокты көргөзмөкчүмүн, 6 сотикти. Сиздерге башында келүү жолун түшүндүрө кетейин, дарегин. Видеону аягына чейин толук менен көрүңүздөр. Урматтуу туугандар, сиздерге келүү жолун түшүндүрө кетейин башында. Западный тарапта Барсбектин круговойдон мегаполис жакка карап түз бир 800-500 метр жүргөңүздөрдө баарыңыздар билген эле Ишкаван айылы бар. Ошо Ишкаван айылынан ошол жака буруласыздар дагы, ошол башкы жол менен түз келе бересиздер. Ушул башкы жол. Түз келсеңиздер эле ушул жакта Кызыл Байрак айылы бар. Ушул Кызыл Байрак айылына буруласыздар. Анан ушул жол менен түз барасыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул жол менен, көргөзгөн жол менен түз кирдик. Түз киргенден кийин эле ушул көпүр бар экен. Көпүрдөн өткөндөн кийин эле сол жака жол бар. Так, урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул жол менен түз келдик. Түз келгенден кийин эле ушундай үй бар экен. Анын жанында ушул 4 көчө бар экен. Ушул жактан оң жака буруласыздар. Бул жака ушундай жол бар. Сол жака буруласыздар, түз келип туруп эле. Ушул жол менен түз барасыздар, урматтуу туугандар. Түз бара бересиздер. Барганыңыздарда эле ошо тетиги үй бар экен, Хайтек стилиндеги. Ошол жака барып токтолот экенсиздер. Мынакей урматтуу туугандар, биз дагы үстүгө карап чыгып келдик. Чыгып келгенден кийин эле ушул жактан оң жака буруласыздар. Ошол үйдүн жанынан Хайтек стилинде салынган үй бар экен. Ушул жактан түз барасыздар, ушул жол менен. Түз барып эле оң жакта бир 2-3 чектен кийин казык кагылган экен. Келиңиздер ушул жака барып сиздерге көргөзөйүн. Мынакей урматтуу туугандар, биз жер участокко келдик. Жер участокту 6 сотик экен. Сиздерге башында характеристикасын түшүндүрө кетейин. Жер 6 сотик экен. Документтери так экен. Эси көргөзөм дейт бардыгын. Суу, свет келиптир. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй столбалар тартылыптыр, бул жака свет. Суу дагы келиптир, суу бар экен. Канализация маселеси чечилет дейт. Бул жакта эми азыр септик колдонушат экен бул жакта. Геолокациясы боюнча бала бакча, мектеп маселеси ойлонбой деле койсоңуздар болот экен. Бар экен бардыгы. Центрдан бир 10 мүнөттө келип калдым бул жака, эстеп көрсөм. Эми сиздерге чек арасын көргөзө кетейин. Келип эле ушул казыкты издейсиздер, бетон куйулган. Бул биринчи точкасы. Андан кийин болсо 30 метр түз барсаңыздар, бул столбаны көрөсүздөр, заборду. Бул экинчи точкасы. Үчүнчү точкасы ошол бул жакта ушу забор бүткөн жер экен. Бул жагы 20 метр экен. Андан кийин үчүнчү точкадан кайра эле бул жака барабыз азыр. Мынакей үчүнчү точкадан ушул 4-чү точкага келесиздер. Бул жакта дагы ушул казык бар экен. Бул жагы дагы 30 метр ошондо. Анан 4-чү точкадан экинчи точкага чейин 20 метр болот ошондо. Жана мен көргөзгөн жер. Ошо урматтуу туугандар, эми баасына келип токтолсок, баасы $23,000 дейт эси. Аябай ыңгайлуу баада айтып жатат. Себеби бара-бара чектер дагы азайып баратат. Ошол себептен баасы дагы көтөрүлүп атат. Дагы кандай маалымат керек болсо комментарийге жазыңыздар сөзсүз. Эс номерин дагы калтыра кетем. Эс номерин ушул жерге калтыра кетем. Баасын ушул жерге жазып коем, видеонун башынан аягына чейин. Реклама боюнча эгерде сизде да ушундай реклама бергиңиздер келсе, жер участоктарды, же үй, квартираларды, недвижимость бергиңиздер келсе, ушул жерде өзүм номеримди калтыра кетем. Ошол номер боюнча мага байланышасыздар. Ошо менен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.